Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жаңы темабыз Тынч океаны. Тынч океаны батышынан Евразия жана Австралия, чыгышынан Түндүк жана Түштүк Америка, түштүк жагынан Антарктида материги менен чектешип жатат. Аянты деңиздери менен 180 миллион километр квадратка жакын. Океандардын ичинде аянты жана тереңдиги боюнча эң чоңу. Башка океандардан өзгөчөлүгү түбүнүн рельефи өтө кыймылдуу жана терең. Жанар тоолор, аралдар, терең коолор көп. Ошондой эле каардуу кубулуштар көп болуп турат. Түндүктөн түштүккө карай 15,8 миң километрге, батыштан чыгышка карай 19,5 миң километрге созулуп жатат. Өзгөчө экватор жана тропик алкактарында өтө жазы келгендиктен суусунун үстүңкү катмары жылуу. Аралдар өтө көп, 10 миң деп саналат. Алардын ирилери Алеут, Курил, Япон, Филиппин, Жаңы Гвинея жана Жаңы Зеландия. Изилдөө тарыхы. Анын биринчи бөлүгүндө Васко де Бальбоа Панама мойногу аркылуу Тынч океанды биринчи болуп көргөн. Ал эми аны биринчи болуп деңизде сүзүп өтүү Фернан Магелланга буйруган. Ошондой эле Фрэнсис Дрейк, орус саякатчыларынан Семен Дежнев, Беринг, Чириков океандын түндүк жээктерин изилдешкен. Ошондой эле Абель Тасман жана англиялык саякатчы Джеймс Куктун саякаттарын айтууга болот. Алар да океанды сүзүп өтүшкөн. Биринчи океанологиялык экспедициялар 1872-1876 жылдары Челленджер кемесинде изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Андан кийин Макаров Витязь кемесинде 19-кылымдын аягында изилдөөнү уланткан. Океандын түбүнүн рельефи татаал. Орточо тереңдиги 3980 метр. Аляскадан Жаңы Зеландияга чейин созулган дого сымал аралдар жана терең кобулдар жайгашкан. Кобулдардын эң тереңдери Мариан, Филиппин, Курил Камчатка, Япон, Алеут, Чили жана Перу. Алардын тереңдиктери көрсөтүлдү. Жер титирөөлөр океанда цунамини пайда кылат. Жанар тоолор өтө көп. Алар Тынч океандын оттуу курчоосун түзүп, анда 326 аракеттеги жанар тоо бар. Климаты. Океандын көпчүлүк бөлүгү экватордук, тропиктик жана субтропиктик алкактарда жайгашкан. Батыш бөлүгүндө катуу ураган, тайфун шамалдары болуп турат. Суусунун температурасы экватордо 29 градус Цельсийге чейин. Океандагы агымдар эки курчоого бөлүнүп айланат. Түндүк тарабында Түндүк Пассат, Түндүк Тынч океан, Куросио жана Курил, Аляска агымдары бар. Ал эми түштүк тарабында Түштүк Пассат, Чыгыш Австралия жана башка агымдар. Органикалык дүйнөсү өтө бай. Ыракы чыгышта деңиз жаныбарларынын 4000дей түрү, Малай архипелагында 40-50 миң түрү белгилүү. Тропиктик кеңдикте балыктардын 2000дей түрү бар. Промыселдик балыктарга сельд, сардина, камбала жана башкалар кирет. Өсүмдүктөрдөн ламинария балыры жана жээктерде
Мангр дарактары тропиктик аймактарда өтө кеңири таралган.